Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман агайын туугандар. Мен сиздерге өтө бир чоң өкүнүч жана өтө чоң кубаныч жөнүндө айтып берейинби? Бул белгилүү Абу Хурайра радиаллаху анхунун окуясы. Билесиздер, ислам шариятында эң көп хадисти риваят кылган бул Абу Хурайра радиаллаху анху. Ошонун окуясын Язид бин Абдурахман бизге эскерет. Кантип эскерет? Абу Хурайра радиаллаху анху күн сайын энесине даават кылат экен. Жакшылыкка чакырат экен. Мына ушул ислам динин кабыл ал, бактылуу болосуң. О энекем, мени жалгыз калтырба. Мени ушул ислам дининде бир күч кубат болмага деп Аллах Таалага чакырат экен күн сайын. А бирок жанагы энеси эч эле макул болбойт экен. Эч эле макул болбойт экен. Анан бир күнү дагы Абу Хурайра үйүнө келип, "О энеке, сураныч, иман келтириңиз. Шахадат келмесин айтыңыз, сураныч" деп мындай кайгыруу менен энесине айтат. Ушу келмени эле айтып коюңузчу, сураныч, ушу мусулман болсоңуз болду депчи. Анан жанагы энеси урушат. Анан тили менен жаман нерселерди айтат. Жанагы Абу Хурайра жаман көргөн сөздөр менен пайгамбарыбызды каргайт. Эми ушунчалык улуу болгон сахабанын апасы мына ушундай. Өзү жүрсө бейиште кубанып, эми энеси жүрмөк беле тозокто чыркыра быйлап. Муну ойлонуп аябай кайгырды. Анан акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барат. "Я Расулалла, менин ишим чото болбой атат" дейт. Эмне болуп кетти? "О Алланын элчиси, мен энемди даават кылдым, исламга чакырдым. Мына бүгүн дагы исламга чакырдым, бирок ал баш тартты. Мейли жөн эле баш тартсам мейли, бирок сени жаман сөздөр менен айтты. Тилдеди, каргады. Эмне кылсам, я Расулалла" dedi. Анан пайгамбарыбыз дагы өкүнүү менен анын кайгысын бөлүшүп, "Сенин ишиң жакшы эмес экен" деп анын көңүлүн жубатат. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху, "Я Расулалла, сураныч, Аллах Таалага дуа кылыңызчы. Менин энем ушу мусулманчылыкты кабыл алсын, ислам динине кирсин, сураныч. Сураныч, я Расулалла, дуа кылыңыз" дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колун көтөрүп, "О Аллахым, Абу Хурайранын энесин туура жолуңа сала көр" деп дуа кылды. Мен Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушундай дуасын кылган себептүү мен аябай кубандым. Кубанычым койнума батпай, сүйүнгөн бойдон үйгө чуркап бардым. Үйгө барсам, эшик жабык туруптур. Анан тыкылдаттым. Ошол убакта үйдүн ичинен бир суунун шаркыраганы угулду. Шытырап суу төгүлүп атты. Анан наракта энемин кадамы да угулду. Анан ичинен энем кыйкырды мага, дейт. "Абу Хурайра ошол жерде туруптур" деп. "Кирбе үйгө" дептир. Анан бир кезде ал ошол жуунуп бүтүп, тазаланып, кийимдерин кийип, анан эшикти ачыптыр. Ачканда эмне дейт билесизби? Шахадат келмесин айтты. "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу". Жанагы Абу Хурайранын кубанычы койнуна батпай, анын төбөсү көккө жетти. Анткени анын бирден бир максатынын бирөөсү ушул эле: энеси ислам динине кирсе, энеси ислам дини менен бактылуу жашаса. Абу Хурайра өзү бактылуу жашаганын билет эле, бирок энеси бактылуу болбогонун билип өкүнөт эле, кайгырат эле. Мына биринчи кайгы ошол Абу Хурайранын энеси мусулман болбой турган учуру. Анан ислам динин кабыл ал дегенде пайгамбарыбызды ашатып,
жаман тилдер менен, жаман сөздөр менен сүйлөгөн эле. Мына ошол күндөн өткөн кайгы күн Абу Хурайрада болгон эмес эле. Анан кубанычтуу күнү ошол энесинин ислам динин кабыл алганы. Көрдүңүзбү? Бир эле нерсе менен ошол энесинин айынан бир кубанычтуу күндү көрдү, бир кайгы күндү көрдү. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху өтө кубанып пайгамбарыбызга чуркап барат, жаш балдардай. Я Расулалла, сүйүнчү бер. Мен жакшы кабар менен келдим дейт. Эмне кабар? Аллах Таала сенин дуаңды кабыл кылды, я Расулалла. Абу Хурайранын энеси эми туура жолдо, ислам динин кабыл алды деп кыйкырды. Алланын элчиси дагы кубанды, сүйүнүп, бул жакшы кабар экен деди. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху, о Аллахтын элчиси. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху, о Алланын элчиси, кайра мага дагы дуа кылчы дейт. Эмне болду? Кандай дуа кылайын? Мени жана энемди жалпы мусулмандарга, момундарга сүйүктүү кылсын. Аларды бизге да сүйүктүү адамдардан кылсын. Анан Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп, о Аллахым, ушул сенин кичинекей кулуңду жана анын энесин жалпы момундарга сүйүктүү инсандардан кыл. Аларды да бул экөөсүнө сүйүктүү инсандардан кылгын деп батасын, дуасын кылды. Мына ошол күндөн баштап кайсы бир момун мен жөнүндө укпасын, ал мени көрбөсүн, мен ал адам үчүн эң сүйүктүү адам болом дейт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын дуасы. Пайгамбарыбыздын дуасы себептүү Абу Хурайра бүгүнкү күндө инсандардын, сахабалардын арасынан эң сүйкүмдүү сахабалардын бирөөсү. Көрдүңүздөрбү? Бүгүн кээ бир инсандар ата-энесине жакшылык кылууда, кызматын кылууда, дааватын кылууда ошол кызмат менен чарчап калып атат. Баласы намаз окуп жүрсө, апасы тойлоп жүрөт, көз ачыктарга барып жүрөт, тилекке каршы. А бирок сиз эч качан токтобоңуз. Кызматын кылып, дааватыңызды кыла бериңиз. Бир күн болбосо бир күн сөзсүз түрдө Аллахым энеңизге хидаятын берет. Сиз дагы Абу Хурайрадай бактылуу болуп, бейиште чогуу жүрөсүз энеңиз менен. Эми өзүңүздөр ойлонсоңуздар, ой жүгүртүп, акыл калчасаңыздар. Энеңиз жүрсө, чыркырап, тозокто, а сиз кантип жүрөсүз бейиште чыргап. Бул дагы ойлонгон инсанга өтө чоң мотивация. Энелерди ар дайым сыйлайлы. Ислам дининде жалпы момун мусулмандардын энелерин көргүм келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.